Тогуз-Торо району, Казарман айылы, Ташманбет Токтоналиев атындагы номер 45-кесиптик лицей. Өндүрүштүк окутуунун устаты Бекчоро кызы Жумагүл. Тарбиялык сабактын темасы улуу инсан Исхак Разаковго 110 жыл. Тарбиялык сабактын максаты улуу инсан, мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун өмүрү, элине жасаган кызматы жөнүндө маалымат аласыңар, мекенчилдикке тарбияланасыңар. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгонго чейин кыргыз эли бир топ кыйынчылыктарды, түрдүү-түмөн түйшүктөрдү башынан өткөргөн. Дал ошондой кыйын кырдаалда жалпы элдин жүгүн артып, кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө өлчөбөй салым кошкон улуу инсандарыбыз болгон. Бул сабакта мен дал ошондой улуу жаратмандарыбыздын бири, кыргыз элинин сыймыгы, залкары Исхак Разаков тууралуу айтып бермекчимин. Кыргыз тарыхында кайталангыс кадр Исхак Разаков өз мамлекетинде бар болгону 16 жыл гана иштеген. А бирок Кыргыз ССР үчүн эң зарыл болгон стратегиялык ири курулуштарда, мисал катары айта кетсек, Ош-Фрунзе жолунун башкы планын иштеп чыгып, курулушту баштаган, аны менен уда эле нарын дайрасын бойлото 17 ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар экендигин, эгер алар курулса, Кыргызстандан чыккан электр энергиясы менен Өзбекстан, Казакстанды толук камсыздоо мүмкүн эле. Ошентип нарын дайрасына биринчи болуп 3 коргон ГЭСи курулат. Андан кийин Токтогул ГЭСинин курулушу башталат. Разаков келечекти көрө билген мыкты жетекчи болгондуктан экономикалык жана өндүрүштүк жумуштарга көп басым жасаган. Разаков 1910 жылы Лейлек районундагы Коросон айылында карапайым шахтердун үй бүлөсүндө туулган. 3 жашында апасы Жамиля, 5 жашында атасы Разактан ажырап, томолой жетим калат. Разаковду Ходженттеги балдар үйүнө таекеси Абдылда жеткирет. 8 жаштагы өспүрүм балдар үйүндө орус тилин мыкты өздөштүрүп, жаш экенине карабай терең билим алууга жетишет. Бул тууралуу ал өзүнүн күндөлүгүндө балдар үйүнө келгенден кийин жашоом өзгөрө баштады деп эскерген жайы бар. Андан кийин Ташкенттеги жатак мектеп гимназиясына билим алып, Самаркандтагы агартуу институтуна тапшырат. Ошол эле окуу жайдын кафедрасында жумушка орношот. Ал партиялык иш-чараларга активдүү катышып, уюштургуч сапаттары менен көп ийгиликке жетишет. 1936 жылы Москвадагы мамлекеттик пландоо институтуна жолдомо алат. Окууну аяктап Өзбекстанга жөнөтүлүп, мамлекеттик пландоо комитетинин бир бөлүмүнө жумушка орношуп, катардагы кызматкерлен мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасына чейин жетет. Ошондой эле Өзбекстанга жетекчи кызматтарды аркалай баштайт. 1945 жылдын 4 ноябрында КПСС БКнын саясий бюросунун чечими менен Совет өкмөтү Исхак Разаковду Кыргызстан министрлер советинин төрагалык кызматына жөнөткөн. Анда Разаков болгону 35 жашта болгон. Маалыматка ылайык Исхак Разаков СССРди башкарган Йосиф Сталин менен 2 ирет жолуккандыгы айтылат. Ошондуктан Разаков эл арасында Сталиндин кадры деп айтылып калат. Разаков Кыргызстанга келгенден тарта ири долбоорлор ишке аша баштаган. Мисалы, Фрунзеде алгач троллейбустук каттам ачылган, Кыргызстанга телевидениянын келиши сыяктуу. 1950 жылы Исхак Разаков партиянын чечими менен Кыргыз СССРнын биринчи катчылыгына, мындайча айтканда, президент болуп шайланган. Разаков кадр баарын чечет деген ураанды туу туткан, иштин көзүн мыкты билген, дилгир кадрларды жетекчи кызматтарга дайындаган. Исхак Разаков баштаган 11 жыл аралыгында Кыргызстанда 8 жогорку окуу жайы, 27 техникум ачылган. Ал барда окуган студенттердин саны 40 миңге жеткен.
1961 жыл Разаков үчүн эң оор жана кайгылуу учур эле. Анткени ал мыкты иштерди аткарып, өлкөдө болуп көрбөгөндөй абройго жетип, жалпы элдин мактоосуна алынганына карабай, өз партиялаштары жогорку партиялык бюрого кат жазышып, Разаковду кызматтан бошотууну сунушташат. Алардын негизги жүйөсү катары Исхак Разаков Манастын 1000 жылдыгын белгилеп, Манас эпосун советтик республикалар арасында таанытууга болгон аракети эле. Өз элинин маданиятын, тарыхын дүйнөгө таанытууга болгон аракетин ошондогу көрө албастар расмий Москвага бул улутчулдук маанайдагы иш-чара деп сыпатташкан. Исхак Разаков Кыргызстанды согуштан кийинки оорчулук жылдардан алып чыгып кетүү жоопкерчилиги жүктөлгөндө ал болгону 35 жашта экен. Республиканы башкарган 16 жылда ага жана анын жолдошторуна Кыргызстанда Советтер Союзундагы күчтүү республикалардын бирине айлантуу бактысына туш келди. Жалпы алганда кыска мөөнөттө 1945-1960 жылдары 59 завод жана фабрика, 46 цех жана участка курулуп, пайдаланууга берилген жана реконструкциялоодон өткөн. Ал республиканы башкарган жылдары Кыргызстан эл чарбасы 20 ири өнөр жай объектисине ээ болду. Алардын ар биринин артында Москвадагы жетекчилерди ынандыруу, көндүрүү жана ишти баштоого макулдук алуунун кызылдай кыйынчылыктары, күн тынымы, түн уйкусу кем учурлар айтпаса да белгилүү. 1948 жылы жалпы узундугу 177 чакырымды түзгөн Кант балыкчы темир жолу бүткөрүлүп, ал эми 1950 жылга барып, республикадагы темир жолдун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Орто Токой суу сактагычы, Чоң Чүй каналынын курулуштары бүткөрүлүп, 3000ден ашуун гектар кайрак жер өздөштүрүлүп, аларга миңдеген адамдар көчүп келген. Кыргызстан мектеп окуучулары үчүн маанилүү окуя болуп, 1957 жылдын 17 августунда Кыргызстан КПБКнын жана Министрлер Советинин республиканын мектептериндеги окуучу балдарды эртең мененки акысыз тамак менен камсыз кылуу жөнүндө токтом эсептелет. Ага ылайык 1957 жылы бардык мектептерде 1-4 класстардын окуучулары, 1958 жылы 1-7 класстардын окуучулары эртең мененки ысык тамак менен толук камсыз болушкан. Бул ал кездеги эң эле эркин жана республиканын жетекчилери үчүн өтө кооптуу кадам болгон. 1960 жылы республиканын партиялык уюму мектептердин кенже класстарга окуучуларга республикалык бюджеттин эсебинен акысыз түшкү тамак менен камсыздоо боюнча сунуш киргизгенде, борбордун жетекчилери муну колдогон жок жана республиканын бюджеттин каражатын ыксыз которуу аракети катары баалаган. Москвалык жолдоштор Разаковду Кыргызстанга коммунизмди Россиядан, Москвадан мурда куруу аракети үчүн айыпталган учурлар болгондугу айтылып жүрөт. Исхак Разаковдун жогорудагыдай иш аракеттери өз улутуна жасаган камкордугу жана чыныгы жетекчинин харизматикалык жөндөмү, талашсыз авторитети жана жалпы элдин жакшы атак-даңкы көрө албастардын көңүлүнө көк таштай тийип, анын кызматтан алынып, Кыргызстандан чыгып кетиши үчүн колдон келген бүт баарын жасашкан. Кылым залкары өмүрүнүн акыркы 18 жыл ичинде Кыргызстанга бир келип, абасын жутуп, суусун ичип кетүүнү кыялданган. Бирок бул ою ишке ашкан эмес. 1979 жылы улуу инсан, залкар атабыз Исхак Разаков дүйнөдөн кайткан. Сөөгү Москвадагы Кунцев мүрзөсүнө коюлган. 2000 жылы ошол учурдагы президент Аскар Акаевдин демилгеси менен сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, бардык жөрөлгөлөр менен жерге берилген. Бирок ушундай залкар инсандан калган кызы Эльмира Разакова учурда Москва шаарында оор турмушта жашап жаткандыгы өкүндүрбөй койбойт. Ал учурда 64 жашта, экинчи топтогу майып. Жалгыз уулу Берк болсо, үчүнчү топтогу майып. Уулу экөө Москва шаарынын бир бурчунда, бир бөлмөлүү батирде
батирин 3-4 адамга берип, анын эсебинен күн көрүп жашап келе жаткандыгы айтылууда. Разаков өзүнүн ак эмгектери, патриоттуулугу менен гана таанылбастан, сезимди толгонтуучу учкул сөздөрү менен дагы таанымал. Анда аларга кулак салалык. Коом деген сени менен мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба, калыс бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Касташуудан кач, бирок адилеттен тайба. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң өлдүң, өлбөй коюунун жолу барбы? Ал эмгек, эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Разаков жөнүндө тартылган кино тасмадан үзүндү. Намы берилет. Саламатсызбы? Искак Разакович, машина гаражга кетиптир. Айттырдым. Азыр Хорошо. А где ваша машина? Вот стоит. Поедем на вашей. Бул Москвадан келген текшерүүчү. Разаковдун сунушу менен текшерүүчү азыр анын үйүнө барат. Ошол учурда Союздук республикалар ичинде биргелешкен кылмыш иштеринин бети ачылып, күнөөкөрлөр кармалып жаткан. Бул чуулгандуу окуяга катыштыгы бар деп, укук коргоо органдары Фрунзедеги Октябрдын 40 жылдыгы менен Аламүдүндөгү трикотаж токуу фабрикасынын жетекчилери баш болгон 32 адамга кылмыш ишин козгоду. Анткени бул ишканалардын цехтеринде жашыруун чет өлкөнүн үлгүсүндөгү өтө таңкы истелген кийим-кечелер тигилип турган. Кылмышкерлер баарын байкаштыра, астыртан билгизбей Разаковдун аялына да өздөрү тиккен кундуз жакалуу пальто тартуу кылышат. Албетте Разаков аны билген эмес. Аялы да бул тууралуу ага эч качан айтпаган. Тергөө иши татаалдашканда кылмышкерлер пальто жөнүндө Разаковго жашыруун билдирип жардам сурайт. Мындай нерседен кабары жок Разаков иштин чоо жайын түшүнгөндө баары мыйзам жолунда болуусун талап кылат. Ошондуктан бүгүн текшерүүчү Разаковдун сунушу менен анын үйүнө келди. Ал кылмышкерлердин көрсөтмөсүнө ылайык берилген пальтонун жакасын сөккөндө артында тигилген фабриканын этикеткасы бар деп жазып бергендерин текшергени келди. Жолдош Искак Разакович, водитель телефон çaldı. Бул жакка келе берсинби? Жарайт, бул жака келе берсин. Макуланда. Позвольте. Да. Вот подтверждение их слов. Вот написано «Государственная фабрика, Киргизская ССР». И здесь написано название фабрики. Они специально сделали это.
как бандиты. Знали, что этот поступок рано или поздно всплывет наружу. Поэтому и хотели запутать вас в своих черных делах. Ну, а дальше разберется прокуратура. Хорошо. До свидания. До свидания. Кечир, Исхак. Мен мындай болорун билген эмесмин. Иштеген жериме кимдир бирөөлөрдөн туулган күнүңүзгө белекке деп бердитип жиберишиптир. Албайм десем дагы ой боюма коюшпады. Неге мага мындай кымбат баалуу белек берилип жатат деп ойлогон жоксуң? Же эмне кийимиң жетишпейби? Жетишет, баары эле жетишет. Бирок жаңы мода, сизге чапчак, аябай жарашып калат экен деп кафедрадагы аялдар макташканынан азгырылып кетпедимби? Рауза, партия бизге чоң ишеним көрсөтүп, ушул республиканы башкарууну ыйгарып берген соң, мен таза ак иштеп, адилет башкарып, башкалардан да ушуну талап кылуум керек. Бул менин милдетим. Мен үй бүлөм, биринчи кезекте менин аялым. Бул жагынан мага жардам берүүгө тийиш. Өзүң билгенде биздин коом сени менен мага окшогон адамдардан турат. Эгерде сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Ушуну унутпагын. Бул биринчиден. Экинчиден, эл экөөбүздү карап турат. Кандай кийинебиз, кандай сүйлөйбүз, балдарды кандай тарбиялайбыз. Эл баарын байкап көрүп турат. Түшүнөсүңбү? Биз аларга өрнөк болушубуз керек. Биз тууралуу жаман сөздүн айтылышына жол бербешибиз керек. Исқақ Разақов мекенге кылган ак кызматы менен элдин сүйүүсүнө татты. Алар дайым коом деген сен жана мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген ураан менен жашаган. Бүгүнкү сабакта биз улуу инсан Исқақ Разақовдун өмүрү, элине жасаган кызматы, сезимди толгонтуучу учкул сөздөрү жөнүндө маалыматтарга ээ болдук. Кыскартылган сөздөр. КПСС Советтер Союзунун Коммунисттик партиясы БК Борбордук комитет КПБК Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Борбордук комитети. Үйгө тапшырма. Учкул сөздөрдүн бирөөсүнө ой толго жазып келгиле. Тарбиялык сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.